2200 чукул окуучу билим алган гуманитардык укуктук номер 4-гимназиядагы бул көрүнүштү ата-энелердин бири Асан Гаипов кечээ видеого тартып алган. Бүгүн баламды адатынча сабакка алып барып, 1 мүнөткө кеч калыппыз. Күндө эрте барып сабагын гимнди ырдоо менен баштаарын билчү элем. Бирок бүгүн коридордо бир да баланын сабак башталды деп чуркабай, гимнди акырына чейин угуп, анан таркаганы таң калтырды. Бул жерде көп улуттун балдары тарбия алып, жетекчиси башка улуттан болсо да, окуу күнүн мына ушундай аракеттер менен баштаганы абдан сүйүндүрдү деп жазган. Ата-эне ар бир мекеме, мектеп жада калса, бала бакчаларда да иш күнү гимн менен башталса, жакшы көрүнүш болмок деген оюн ортого салган. Бул пикирди жүздөгөн адамдар бөлүшүп, көпчүлүгү колдой калса, мындай болушу мүмкүн эмес. Бул мектеп жетекчилигинин өзүн жарнамалоого аракет кылгандагысы дегендер да болду. Бирок орус тилдүү билим уясынын директору тасма укугусунан жарыяланганын эске салат. Ал бул салт 7 жылдан бери өкүм сүрүп келсе дагы, бир да ирет аны интернетке жарыялоо оюбузга келген эмес дейт. Мектептин ар бир бурчуна класстарга микрофон, үн күчөткүч орнотуп, ар күн сайын окуу башталганда жана аяктаганда гимн аткаруу идеясы директор Элита Пакка таандык. Бирок ата-энелердин колдоосу жок, бул ойду ишке ашыруу мүмкүн эмес эле дейт ал. Эгерде окуучу класстан тышкары аймакта болсо дагы, гимн жаңырганда басып бараткан жеринде токтоп, колун көкүрөгүнө алып, гимнди угууга, ырдоого милдеттүү. Албетте бул балдарыбызды мекенчилдикке тарбиялайт деген Элита Пак, азыр эмне берсек кийин ошонун үзүрүн көрөбүз деген көз караштан улам ушундай кадамга барган. Гимн Кыргызстана для нас это очень такой важный, торжественный момент. Гимн жаңырган учур биз үчүн маанилүү, салтанаттуу мүнөт. Бул көз эрмемдер биздин балдардын көкүрөгүн сыймыкка толтурат. Социалдык тармактагы комментарийлерди окуп чыктым. Бул мүмкүн эмес, алдын ала даярдалыптыр деп жазышыптыр. Жок, эч ким аларды бурчка жашынып алып үйрөткөн жок. Видеодо чындыгында эле балдар 1-2 мүнөткө окууга кечигип калышкан. Балким далисте окуучулардын аздыгы ушундай ойго түртсө керек. Күн сайын 7:30да Кыргызстандын гимни жаңырып баштайт. Бул учурда окуучулар гана эмес, ар бир кызматкер өзүн кандай алып жүрүүнү жакшы билет. Корей улутундагы Элита Пак мектепти 2008 жылдан бери башкарып келет. Анын бул демилгесин колдогон жамаатка жана мэрияга ыраазы. Ошону менен бирге келечекте өз эл жерине күйгөн, толук кандуу атуулду тарбиялайбыз десек, ушул оңдуу жагдайларды көз жаздымда калтырбоо зарыл дейт. Они понимали, что если сейчас на урок они опоздают, их будут ругать. Албетте алар азыр кечиксе мугалимден жеме угарын билди. Тартип бул тартип. Бирок балдардын гимнге болгон сый мамилеси бизди да кубандырат. Мектептин дагы бир өзгөчөлүгү гимн жаңырган соң күндө эртең менен классикалык музыка угуу менен иш баштаганы. Натыйжада балдар эмоционалдык жактан өзлөрүн тарбиялап, окууга болгон каалоосун ойготот. Бул абдан жакшы таасир берет, себеби азыр деген балдардын баягы эли жерин, мекенин сүйүүгө, патриоттуулук сезимин ойготууга оң таасирин берет. Бул нерсе, мисалы, азыркы учур менен айтканда, термин айтканда хайп деп коет, бул нерсе хайп жаратып атат. Чындыгында алганда бул нерсе андай жаратпаш керек болчу, себептегенде бул ар бир адамдын, ар бир ушул Кыргыз Республикасынын жаранынын баягы милдети катары кабыл алыныш керек. Окуучулар ашканадабы, класстабы, же мектептин короосунда жүргөн болобу, сөзсүз бул милдетти аткарууга көнүп калышкан. Чын эле ошондойбу? Өзүбүз байкап көрүүнү туура көрдүк. Акман гүлү аскызолу далалар, элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кынын Кыргыз элдин ала тосын мекен деп сактап келдик биздин ата бабалар. Канча жашта үйрөндүң? 5. 5 жаштасың. Азыр канчадасың? 8. Когда гимн наступает, звонит звонок, нам всем пора в школу, по классам идет гимн, мы все останавливаемся и про себя, если, к примеру, в классе кто-то может запеть, или же кто-то в коридоре не успел на урок и просто про себя может вот так вот стоять и петь гимн. Алгалай бер кыргыз эл, алдардыктын жонунда өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда. Акман гүлү аскызолу далалар, элибиздин жаны менен бабалар. Сактап келди биздин ата бабалар. Я потом не помню. Ата-энелер болсо балдарын патриоттуулукка үйрөтүп жаткан жамаатка ыраазычылык билдиришет. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карипбеков, Пирамида.